Айыл деми көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында биздин чыгармачыл топ Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Сынташ айыл өкмөтүнө келдик. Алдыда Сынташ айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, жергиликтүү тургундардын жашоо шарты, деги эле айылда болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Сынташ айыл аймагына 10 айылдан турат. Жалпы жашоочулардын саны 13,5 миң. Биздин Сынташ айыл аймагынын жергиликтүү тургундары дээрлик дыйкан чарбалык жана малчылык менен алектенет. Башка мындай ири бизде өндүрүштөр, чоң эмелер, башка нерселер жок эсе. Ошондуктан биз Тоолуу район Муктаңның Борбордон 45 километр алыс рай борборунун жайгашкандыктан биз ошол көбүнчө эле дыйканчылык менен чалбачылык менен алектенебиз. 2024-жылы өзүңөргө баарыңарга Кыргызстан боюнча белгилүү АТР жана административдик реформа жүрдү. Ошонун негизинде Юрк айыл аймагы менен Сынташ айыл аймагы биригип, эки айыл аймагы биригип Сынташ айыл аймагы болду. Бирок ошого карабастан, биздин бириккенине карабастан, биздин Сынташ айыл аймагы дотациялык, мындайча айтканда, кошумча каржылоодо турабыз да. Ошол себептен биз өзүбүзгө койгон план иш-чаралардын баарын тең аткарууда. Биз көбүнчө жанагындай кошумча сырттан келген долбоорлор менен, жанагындай спонсорлордун муктажбыз да, ошолордун долбоорлору менен баардык иштерди, көбүнчө иштерди алып барабыз да. Биздин аймакта 8 мектеп, 3 бала бакча бар. Ошол себептен биз соц ориентированный аймак болуп, көбүнчө биздин каражаттардын баары ошол каржылаган мектептерге жумшалат да. Мектеп 1987-жылы ишке берилген. Азыр 192 орунду. Азыркы маалда 200 окуучу окуйт. Мектебибизде садикта жайгашкан. Жыл сайын мектебибизде район аркылуу, Steam грант аркылуу ремонттор жүрүп жатат. 24-жылы мектебибиздин чатыры дем берүүчү грант аркылуу толугу менен алмашылган. 25-жылы райондук фонд аркылуу мектептин ички электрозымдары толугу менен алмашылып, дем берүүчү грант аркылуу мектептин забору толугу менен алмашылган. Быйылкы жылы Steam грант аркылуу 4 миллион 100 миң сомго мектептин ичи толугу менен капиталдык ремонттон өтүп жатат. Толугу менен ичи сыйрылып, шпаклевка тартылып, эшик терезелерибизден бери алмашылып жатат. Динара Мамашева мектеби 1985-жылы чоң имараты ишке берилген. Биздин сыйымдуулугу 392 балага, а биздин мектепте болсо 678 бала окуйт. Бул имарат биздин балдар бул имаратка абдан муктаж да. Анткени бул имарат баягы 90-жылдары айыл чарбага өтүп кеткен. Анан кийин 2023-жылы айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилген. Мына быйыл Кудай буйрса 2026-2027 окуу жылдарында ушул имарат ишке берилет деп турабыз. Мынакей биздин айыл өкмөтү тарабынан, өзгөчө айыл өкмөтүбүздүн башчысы Кемел Жумабекович тарабынан мына мондай эмеректер келип атат. Бул эмеректер, бул порталар бизге жаңы келип атышат да. Бул порталар эмеси менен жакшы экен. Бул жаш өзгөчөлүгүнө карап, бирден чоңойтуп койсо болот экен, баягы кичирейтип койсо болот экен. Анткени баягы балдар 3кө бөлүнөт да. Жаш балдар 1-4 класс, 1 баскыч, 2 жана 3 баскыч болуп. Бул порталар 2 жана 1 баскычка баягы шартталган да, бул порталар. Андан кийин андан тышкарыда бизге мындай эмеректер келип атат. Мынакей китептер мондай жакшынакай кылып ремонт жасалды, светтери киргизилди. Азырча айтканда карап эшик терезелер салынды. Айсап көрсөк, айта кетсек 80%га бул имарат бүттү. Кудай буйрса биздин тилегибиз бар. Ушу жаңы окуу жылда биздин балдар ушу мектептен баягы окуп калат деген үмүтүбүз бар.
Айыл демей көрсөтүүсүнүн алкагында биз Сынташ айыл аймагындабыз. Белгилүү болгондой, былтыр аталган айыл аймакта ири кыш чыгаруучу завод ишке кирген. Мында күнүнө 250 000 даана кыш чыгарылат. Ал эми сатыкка республиканын бардык аймактарына жеткирилет. Ротфронт торговый маркасы менен былтыр 2025 жылдын эгемендик күнүнө арналып завод ачылган. Заводдун наркы 500 миллион сомдой сарпталган. Бул завод ачылышына кубаттуулугу суткасына 250 000 даана кыш чыгарат. Чыккан продукциясын баары тең Кыргызстандын ичинде сатылат кардаларга. Баркынасы менен бүгүнкү күндө менин билишимче 8 сомдон. Бул эмнеси менен бизге пайдалуу? Себеби аймактын жергиликтүү налогдор түшөт. Андан тышкары 60 жумуш орну бар. Бүгүнкү күндө жумуш орну менен камсыз кылды. Налогдордун биздин өзүбүздүн Сынташ аймагы дотацияда тургандыктан ушундай заводдор, фабрикалар ачылышына биз өзүбүз кызыктарбыз экономиканын өнүгүшүнө. Анан биздин эң негизгиси жашоочуларыбыздын жанагындай турак жай курууда арзан кыш менен өзүбүздөн чыккан кыш менен бүгүнкү күндө камсыз болуп атканы сүйүндүрүп жатат бизди. Биздин Сынташ аймагынын Сынташ айылында спорт клубу курулуп, курулуш иштери аяктап ачылуу азимде турат. Алдында бул курулуштун 64 миллионга Минстрой аркылуу республиканский бюджет аркылуу каржыланган. Спорт комплексинин ичинде 3 чоң залыбыз бар. Бирөөсү жанагындай чоң топ ойной турган залы, анан экинчи залы болсо күрөш менен машыга турган залы бар. Анан жанагы азыркы жаш келин кыздарга жанагындай фитнес займется турган дагы бир зал бар. Сиздерге белгилүү бул Сынташ айыл аймагы өзүбүз Борбордуктан алыс жайгашканбыз. Ошол алыс жайгашкан себептен биздин жаштар, биздин жергиликтүү тургундар мүмкүнчүлүгү жок борборлорго барып ушундай эмелерге жаңы заманбап спорт комплекстерге машыкканга. Анан айткандай аламга жол айылдан баштап деп айылдагы ушундай машыгуунун улам эмесинен белгилүү спортчулар, белгилүү негизи айылдардан чыгат да, ошолдон шарт түзүлүп, аябай керектүү. Мен ойлойм, бул жеке эле Сынташ аймагына эмес, бардык аймактарга керектүү мындай заманбап спорт комплекс. Бул курулуштун демөөрчүсү Катар фонду менен биргеликте жергиликтүү айыл өкмөт, район, область болуп ушул мектеп курулуп жатат. Эмеси долбоорунун суммасы 30 миллион, 31 миллион. Ошонун 17 миллион Катар фонду чыгарып атат. 3 миллион айыл өкмөтү, 5 миллион районный фонд, жана 5 миллион областтын фондунан каржыланып атат. Буюрса ошол өзүңөр көрүп тургандай 100 орунду мектеби жетиген айылыбызда быйылкы жаңы окуу жылына даяр болот. Бул айылда буга чейин деген 1-ден 4-класска чейин кичи мектебибиз бар болчу. Анан жергиликтүү тургундардын окуучулары кошуна мектептерге барып келип окуучулар. Ошол ар кандай жанагындай аба ырайынын эмелерине карата балдардын барганы келгени кыйын болуп, анан ушул мектепти туура көрүлдү да ушул өзүнүн айылга курганга. Бул жерде сиздер көрүп тургандай мини кичи аянтча, футбол аянтчасы быйыл курулуп бүттү. Ушундай мини футбол аянтчалары биздин аймагыбызда бардык айылдарда быйыл пландаштырып салынып атса. Былтыр Кызыларык айылыбызда ушундай салынган. Өзүңөр көрүп тургандай быйыл болсо 4 айылыбызга президенттин фондунун аркасынан ушундай салынып атат. Дени сак жанагындай эме деп, жаштар деп биздин балдар жанагындай келечекте ар кандай башка жолго барбастан өзүнүн спорт менен машыгуусуна карап, ар бир айылыбызда ушундай мини аянтча футболдор ишке берилип атат. Буга чейин мындай аянтчалар жок болчу, себеби дегенде биздин Сынташ айыл аймагы өзүңүздөр билгендей дотация деп коет, жана кошумча каржылоодо турабыз. Ошол себептен деген мындай долбоорлорду ишке ашыруу өтө каражат жагынан кыйын болуп келген. Ошол себептен мына президентибизге рахмат айтып кетсек болот. Себеби дегенде ошол ар бир жанагындай алыскы айылдарда каражаты жок айылдарга ушундай камкор кылып, өзүнүн фондунан ушундай бизге аянтчалар куруп берип атат да.